Урматтуу достор, сиздерден сураныч. Бул видеону көрүүдөн мурда сизге тоскоолдук кылган баардык нерселерди кое туруңуз, себеби бул видео жашооңузга чоң бир өзгөрүү алып келиши мүмкүн. Даярсызбы? Анда эмесе кеттик. Менде тест бар сиздер үчүн. Аябай жөнөкөй. Мен азыр баракты айландырам. Болгону жооп беришиңиздер керек. Эмнени көрүп жатканыңыздарды. Эмнени көрүп жатасыз? Мен ишенимдүү айта алам. Көпчүлүк айтышат, биз бир кара чекитти көрүп жатабыз деп. Ооба. Туура айтасыз. Бир кара чекит бар бул баракта. Бирок бир кара чекит бул ак барактын 3% түзүшү мүмкүн. Араңыздарда бирөө экөө же бир да адам айтышкан жок. Мен чоң ак түстөгү мейкиндикти көрүп турам деп. Биздин жашообузда дал ушундай. Биз кичинекей болбогон кемчиликтерди, бизди кыжалат кыла турган нерселерди көрөбүз. Дайыма кара чекитти көрөбүз. Дайыма биз ортодогу соолуган мамилени, болбогон бир кичинекей келишпестикти көрөбүз. Бирөөнүн болбогон бир кичинекей туура эмес мамилесин көрүп кыжалат болобуз. Бизге тоскоолдук кылган нерселерди көрөбүз. Биз өзүбүзгө жашообузга нааразыбыз. Мындайча айтканда, дайыма кара чекитти көрөбүз. Менин мурдум өзүмө жакпайт, чачым өзүмө жакпайт. Өзүбүздүн алсыз жактарыбызды көрөбүз. Балким биз сабырсызбыз, балким биздин фигурабыз жакшы эмес. Биз дайыма өзүбүзгө тоскоолдук кылган нерселерди көрөбүз. Дайыма ушул кара чекитти көрөбүз. Бул нерсени мектептен да билебиз. Биз жазган тест болобу, көнүгүү болобу, көргөзүшөт астан сызып, эмнени туура эмес кылганыбызды. Эч качан көргөзүшпөйт эмнени туура кылганыбызды. Ушинтип башталган өзүбүздөгү алсыз жагыбызга концентрация кылуубуз. Ансыз деле бардык жакта, өзүбүздө, дүйнөдө, өмүрлүк жубайыбызда, үй бүлөбүздө бизге жакпаган нерсени көрөбүз. Бизди канааттандырбаган нерселерди көрөбүз. Бирок биз унутабыз, ушунчалык сонун нерселер бар экендигин. Биз унутабыз колубуздагы нерсеге ыраазы болгонду. Себеби биздин кара чекитибиз бизди кайгыга салып койгон. Бул кара чекит бизди башкарып алды. Ойлон, жашообузда аябай көп жакшылыктар бар. Ойлон, аябай көп жакшылыктар бар ыраазычылык билдириш үчүн. Ойлон, сенде да аябай көп күчтүү жактарың бар. Бул кичинекей бир кара чекитке көңүл бурбасаң, жашооңдо чоң өзгөрүү болот. Биздин жашообузда мындай окуялар көп эле катталат. Бир ата, бир энеден туулган, бирге чоңойгон бир туугандар, бир болбогон келишпестиктин айынан бирин-бири душман көрүп, калган адамдарды жашообузда кезиктирип эле жатабыз. Себептерин мисал келтирип кетсек, мен анын тоюна $200 берсем, ал менин тоюма $100 алып келди. Жана башка ушундай болбогон себептер. Мындай келишпестиктер достордун, үй бүлөнүн, жубайлардын, ата-эне менен балдардын, бир туугандардын, кошуналардын ортосунда болуп жаткандыгын жашырууга болбойт. Башкаларда ушунчалык көп жакшылыктары болсо да, ага маани бербей, жана ушуга чейинки баардык кылган жакшылыктарын унутуп, андагы кичинекей бир кара чекитти көрүп, анын колунан жакшылык келбейт. Ал адам ушундай жаман адам, бир убакта мага ушундай кылган деп мамилени үзүп койгондор бар арабызда. Эгер сизде ушундай нерсе катталган болсо, барыңыз да кечирим сураңыз. Мен каалайм жашоодогу жакшы жактарды, бирөөнүн жакшы жактарын жана өзүңүздүн жакшы жактарыңызды көрүүңүздү. Урматтуу достор, биз чыгарган алгачкы эне тууралуу видеону көрүп, колдоо көргөзгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин канал сиздердин колдооңуздар менен алдыга карай прогресс жасай бермекчи. Эгер бул видеодо сизге жаккан болсо, класс басып, башкалар менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз.